Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн эле Гүл Адахан Мадумаров боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрү чогулду. Бул тууралуу комиссиянын мүчөсү Динара Ашимова журналисттерге билдирди. Анын айтымында депутаттык комиссиянын төрагасы болуп Айбек Осмонов тандалды. Ага план түзүү документтерди чогултуу тапшырылды. Ал дүйшөмбү күнү маалыматтар болоорун билдирди, дейт Ашимова. 10 февралда депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу боюнча башкы прокурордун сунушу тууралуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссиянын курамында кимдер кирди? Ата журт Кыргызстан фракциясы Айбек Осмонов, Бүтүн Кыргызстан фракциясы Исхак Масалиев, Ынтымак фракциясы Мурадил Сыдыков, Ишеним фракциясы Бакредин Шабазов, Ыйман Нуру фракциясы Динара Ашимова, Элдик топтон Аманкан Кенжебаев, Альянс фракциясы Азамат Исраилов. Маалымат булагы Супер KG.